Keyinki söz Төлөбай Балбақсарлықовичке берилет. Урматтуураак, урматтуу депутаттар, сагыныч аябай тарады бүгүн. Абдан сагынып аттыр эле, жакшы болду. Негизи кээ бир министрлер Камчыбек Кылычбаев бүгүн аябай оперативный иштеп атышат, налоговый жооп бериптир. Бирок ар жагы бир нерсе бар, мен сизге өзүнчө түшүндүрүп берейин, Камчыбек Кылычбаевич. Мен ал дайым эр тараптамын, себеби мен элдин өкүлүмүн да. Бүгүн соцсеттерди карасаңар, Камчыбек Кылычбаевич Балбакты мындай урушту, тигиндей урушту, Талтаева деди, көтөрүп чапты, тепти деген укмуш демелечи. Талтаева бул калыстык деген сөз экинчи мааниси. Мен ар дайым эл тарапта, анан Садыр Нуркожоев тараптамын деп, башынан бери шайлоого бара электе айтып келдим. Садыр Нуркожоевдун командасы силерсиңер, мен силер мененмин. Мына менин позициям, мындан тайган жокмун, талтайган жокмун. Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары айтып атат, Балбак бүтүнгө кошулду. Кошулган жокмун. Мен Садыр Жапаровдун жанында калгам, ошол ойдон каламын. Бирок калыстык үчүн кээде такшы келечекте коркунучтарды бейтарап кылыш үчүн чогуу иштеш керек, сындаш керек, коркунучтарды айтыш керек. Ошондо гана алдыга жылабыз. Ошондо гана өлкөдө ынтымак алдыга жылуу болот. А мен ага терикпеймин. Фейсбукта ар кандай пикирдеги, ар кандай провокациялар жазат. Ошол команданын ичине кирип алып бузуш үчүн көп нерселерди кылат. Вот ошолорго каршы биз турушубуз керек. Өлкө үчүн. Жалгыз гана өлкө үчүн бардык нерсени бир жерге тыгып туруп, өлкө үчүн иштеш керек. Ошон үчүн мен тарабым белгилүү мен. Кээде талтайып коюп атабыз калыстык үчүн, но ал эте ситуацияга влиять этпейт Камчыбек Кылычбаевич. Ошон үчүн боло берет кээде. Пикирлерди айтыш керек деп атпайбызбы бизчи? Эмне меники эле туура экен. Пикирлер айтылышы керек. Ошон үчүн баардыгыңарга жакшылык, ийгилик, ынтымак. Биздин фракциянын атынан ынтымак. Жакшылык болсун. Рахмат, Балбазарлыкович. Мына эми оңолдуңуз. Рахмат сизге. Рахмат, кийинки сөз